24 апрель күнү эрте менен социалдык тармактарда Баткен облусунун Лейлик районуна караштуу Бешкент айыл аймагынан эски оочу айылынан 2 бала курулуш жүрүп жаткан жерди карап жаткан жеринен жоголгонун видео тараган. Бул иш боюнча облустук ички иштер башкармалыгынан да тастыктады жана издөө иштери башталганын кабарлаган. Ошол эле күнү түштөн кийин аларды Тажик Республикасынан табылып 2 бала менен бирге дагы 6 кыргызстандык кошо бошотулганын кабарлашты. Бул окуяны жеринде билип келүү максатында биздин чыгармачылык топ Лейликтин Бешкент айылына барып келди. Курулуш шаймандарын коруп жаткан кыргызстандык 2002 жылы туулган Ашрапов Дастан жана 2000 жылы туулган Каныбек уулу Кубатбекти Тажик Республикасынын чек арачылары уктап жаткан алачыктан күч менен сүйрөп, Тажикстандын аймагына алып кирип кеткенин төмөнкүчө айтып берди. Биринчи мен уктап атканда палаткада уктап атсам мен биринчи эле көзүмө уруп, өзүмдү жоготуп койдум. Анан карасам эле мен сүйрөп кетип ататмын. Анан кыйкырсам башыма тээп, жардан сүдүрүп алып түшүп, бетимди жаап, ошо өздөрүнүн больницасына киргенде автоматчан пограничниктерди көрдүк да. Ошого алып киргенден кийин бетти жаап, машинага салып, Тажикстан борбор шаарына алып кетип, Кулчан шаарына. Темир менен башыбызга да урду. Анан ошол жакта суракка алып, кыйнап, эмне Тажиктин жерине мындай кыласыңар деп, эмне салып атасыңар ал жерге деп, баарын төкпө чачпай айткыла деп, уруп, кыйнап. Тажикстанга киргенден кийин да келгиче уруп келди. Машинада да. Анан бул жака келгенде эле өздөрү жакшы мамиле кылып, буттарыбызга шлепка берип, жакшы кийинтип чыгарып берди. Эрте менен курулуш болгон жерден балдарды таппай калган Махабат Ашрапова окуя болгон замат эле тийиштүү кызматтарга жана акимге телефон чалып кабар бергенин айтат. Өкмөткө чалдым, 2 жолу көтөрбөйт. Участкойго чалдым, көтөрбөдү. Акимге чалсам көтөрдү аким. Уйкусурап көтөрдү. Саат ушу 7-нен өткөн эди. Азыр деди бардыгын неме кылам деп. Онун жаным калбай участкой жакыныраак жердедир да десем, көтөрдү. Майли эже азыр барабыз деди. Шону менен анан күттүм. Дейт. Манишетке дагы жок энди кечеси коюп бергиле наряд менен бир немеңер турсун деп мен суранып жатканмын да садакаларым. Биякта 3 солдат турат, айтып болбойт садакаларым. Биздин балдар манете курулуш кылып жатат. Күндүзү майли энди. Кечесиге турсун десем, жогору жактан суранайык, шолар айткан точкага турат. Онон башка биздин турушка мүмкүн эмес дейт. Курулуш болуп жаткан жер так аныкталган Кыргызстандын аймагы. Аларды Тажик тарап алып кирип кеткенин, Тажик чегарачылары көзөмөл кылчу жерге жакын жерден кандын изи себеп болду дейт жабыркагандын апасы Махабат Ашрапова. Биз жүргүздүк да. Каяка кеткен издер. Мына жакта неме кылам экен, мына ал издер. Мына сүдүрөлгөн, мына балдар. Пут сүдүрөлгөн да, малда эле кылып булардан башка неме кылып бешөө экен. Сүдүрөп түшөткөн дагы мына анан маньяк менен алып барат экен. Анан Кудай жалгап шөйткө дагы кан төгүлүп калат экен да. Кан төгүлүп калат экен дагы түшкөндөн кийин балдар айтат, астыдагы военныйлер турган экен. Эмесинен бетке чейин сүйлөшүү болгон эмес экен. Военныйлер турган экен дагы, шөйттен дагы колмо-кол алышты дейт бизди дейт. Тажик күч органдарынан аюусуз таяк жеген Ашрапов Дастанбек жана Каныбек уулу Кубатбекти 24 апрель күнү ооруканага жаткырбай коюшкан. Азыркы тапта Кулунду айылынын ооруканасында дарыланууда. Кыргыз бийлиги акыркы чек арачыларына байланышкан маселелерде алсыз болуп жатат дейт чек ара маселелери боюнча эксперт Хайит Айкынов. Чыр-чатактардын түрлөрү болуп келет. Бирок мындай үйүнөн Кыргыз Республикасынын аймагынан алып барып, жандай негизсиз эле кыйноого алып, тез аранын ичинде экинчи тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эгер ошол күнөөлүүлөр болсо, ал күнөөлүүлөрдү бир кандайдыр бир чара көрүп, бир эмелер колдонулганда, анда биз түшүнсөк болот эле да, жөнөкөй жарандар. Азырынча ушул көпчүлүктүн оюн ушул эметип атат. Бул эмне булар коңшулар улам эле ушинтип бара берсе биз кайка барабыз деген. Бийлигибиз эмне кылып атат деген суроо пайда болуп атат өзүнөн өзү эле. Бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Тажик бийлигине атайын нота жибергени маалым болду. Гүлбарчын Амирова, Исабек Максутов, Салам Медиа, Лейлик району.
солдат